Түркменстан менен БУнун азык-түлүк жана айыл чарба уюму сууну үнөмдөө технологияларын киргизүү жана топуракты эскирүүсүнө каршы күрөшүүгө макулдашты. Бул макулдашуу Ашхабадта өткөн климаттын өзгөрүшү шартында ден соолук жана тамактануу эл аралык конвенциясынын жыйынтыгы боюнча тараптар кол койгон 4 келишимде бекитилген. Аталган документтер трансчек аралык дарыялардын суу ресурстарын башкарууну, жер пайдаланууда жана айыл чарбасын климаттык өзгөрүүлөргө ыңгайлаштыруудагы кызматташтыкты көздөйт. Бардык долбоорлор аймактын азык-түлүк коопсуздугу жана агросекторлорду туруктуулугуна багытталган. Келишимге кол коюу ФАОнун башкы мүдүрү Цой Дунуйдун Түркменстанга расмий сапарынын алкагында өттү. Белгилей кетсек, Борбор Азия өлкөлөрү 1995 жылдан бери уюмга мүчө. Ушул убакыт ичинде айыл чарбасы жана азык-түлүк коопсуздугу тармагында 10 биргелишкен программа ишке ашырылды. ФАО делегациясы санариптик технологиялар активдүү колдонулган заманбап мал чарбачылыгы жана жылкы чарбачылыгы комплекстеринин иши менен таанышты. Биздин пландарыбыз абдан кеңири: айлана чөйрөнү коргоо, жаратылыш ресурстары жана БУнун азык-түлүк жана айыл чарба уюму катары ФАОнун ишине байланыштуу башка көптөгөн тармактарды кызматташтык орноттук. Продовольственная сельскохозяйственная организация. This is our first mission this year. And we think that in particular now Бул биздин быйылкы алгачкы сапарыбыз. Менин оюмча, азыр кеңири масштабтуу жумуш аткара турган убакыт келди. Биз климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү жана айыл чарбасын системалуу трансформациялоо сыяктуу негизги илимий практикалык тармактардагы кызматташтыкты тереңдетүүгө даярбыз. ФАО оң натыйжага жетүүгө кызыктар. rural transformation, FAO is ready to work together more and more.